Азыр доктон чыгып атам. Азыр могул жерге токтотолу. Эмне жүк алганыбызды көрөлү. Таму телефондон биякта отуруп эле монтаждап коебуз видеолорду трактын ичинен эле. Азыр мияка токтотоюн. Мондай сил берди, эшикке тагыш керек экен. Азыр чогуу барабыз дагы. Тормозду тарталы. Жүктү барып көрүп келели, достор. Анан жүктү көргөндөн кийин эшикти жабабыз, силди тагабыз. Анан тетигил жерде таразасы бар экен. Ошол таразага ар бир дөңгөлөктү тартабыз дагы, плюсовать этип, минусовать этип, дөңгөлөктү туура жылдырып алып анан жолго чыгабыз, достор. Азыр дөңгөлөк пока бул жакта турат, а может арт жагы оор болуп калса дөңгөлөктү артка жылдырып, ортосуна ooрлотушубуз керек. Азыр көрөлү, эмне жүк бериптир. Ондай жүк бериптир, достор. Эти башынан аягына чейин бул эмне болду экен? Таруу экен да, таруу. Муну менен бозоо жасаш керек экен. Таруу экен да, мап майда болуп, апа-пакай болуп да. Абдан оор груз бул. Эми оор дегенде канча 43 миң бирдеме болчу да. Мияктан тарттырабыз да. Страптар менен тарттырбай деле койсок болот болуш керек. Өзү эме менен оролуптур. Анда эшикти жабалы, силди тагалы дагы жолго чыгалы, достор. Ийгилик. Ассаламу алейкум, достор. Барыңыздарга чоң салам. Биз азыр Саус Дакота штатындабыз. Могул жерде 90 жолдон өзүңүздөр көргөндөй трактор, машиналар кетип бартат. Кызыл машканы тигил жерге токтотуп койдук. Жарым саат эс алып алалы деп токтоп, сиздерге бир мотивационный, бир жакшы бир видео тартып коеюн дедим. Көптөн бери мекендештерге мотивация берилекпиз, достор. Бүгүн шок болдум. Мени тайларым шок кылды, абдан сүйүнүп жатам, бул жакшылыктын шогу. Анткени жакында Чикагога менин бир тууган таяжемдин кызы өзүнүн жолдошу менен, менин күйөө балам менен грин карта утуп алып келишиптир. Абдан кызык болду. Грин карта ойношуптур, мага айтпаптыр. Грин карта утуптур, мага айтпаптыр. Америкага келатканда да мага айтпаптыр. Мага айтса, каалаган жеринен тозуп алып, жайгашканга жардам бермектин да. Өзлөрү Чикагога келип, эчтеке тааныштары жок, 3 баласы менен Чикагога келишип, отурукташып, достор, квартира тап, экөө тең зыңкыйган боюнча правасын алып, документтерин бүт барын колго алып, 2 баласын мектепке, бир кызды садикке берип коюп, күйөө балам бокс трака чыгып атыптыр жумушка. Таяжем болсо, эми кичүү болсо да, карындаш болсо таяже деп да айтыш керек да. Абдан жакын да. Мамасы Бактыгүл таяжем мени кичинекейинде чоңойткон. Азыр болсо ошол карындашым IT жагына окуйм деп даярданып жаттыр. Бүгүн телефонун таап срочно сүйлөшүп, ай бул кылганыңар эмне? Мага эмнеге айткан жоксуңар десек, байке сизди убара кылгыбыз келген жок, жайгашып бүткөндөн кийин кабарлайлы деп айтканбы, ойлогонбуз дейт. Мына ушундай, достор. Америкага тааныш жок, кантип келем деп көп мекендештер сурайт. Менин туугандарым, өзүм Америкада болсом дагы мага мишет этпейли, ишине тоскоолдук болуп калбасын деп, достор. Өзлөрү келип, таанышы жок Чикагога келип, жайгашып, оокат кылып жатышыптыр, достор. Кудай буйруса мен Чикагога көп барам деп айттым, телефон чалып. Жакшы тургула дедим, бир күнү конокко алып келем үйүмө дедим. Чикагога барганда кирип, жакшынакай кобурашып отуруп, тууганчылыкты улантабыз дедим, достор. Абдан сонун жакшы. Андан тышкары мен Саус Дакотадан жүк алып, азыр Нос Каролайна деген штатка баратам. Бул жүккө мага $3250 төлөп берди, достор.
Аралыгы болсо 1537 майл экен. Азыр мен сиздерге confirmation'ды да көрсөтөм. Компанияман келген. Ана мен сиздерге жакшы мотивация берип, накты айтып берейин. Америкадагы трак айдоочулары канча акча табыш керек? Канча акча тапканда нааразы болот? Канча акча тапканда орточо? Канча акча тапканда, маяна тапканда эң жакшы? Ато көптөгөн мекендештер менден сурашат да. Алмаз байке трак жумушунда канча тапса болот деп. Буга чейин да мен көп айтып берип жүргөм. Бүгүн дагы жакшы мотивация берип коеюн деп чечтим, достор. Азыр мен сиздерге анда көрсөтөйүн. Могул жерде атайын жазып койдум. Азыр мен сиздерге биринчи компанияман келген. Бияқта эмне Landstar дегендин жүк экен. Азыр мен сиздерге confirmation'ды көрсөтүп коеюн. Менин компаниям KG-Line ушундай confirmation жиберип турат. Эң негизгисин көрсөтөйүн. Эң негизгиси, достор, $3250 груз, 1537 майл айдашыбыз керек. Мына бул жакта жазылып турат. Саус Дакотадан алып, Норт Каролайна штатынын адреси турат. Sam's Club деген жерге жеткизишим керек экен. Пятница күнү эртең мененки 5:30. Груз бирок кичине оорураак. Мына өзүңүздөр көргөндөй 43355 деп турат. Confirmation'ды көрсөттүм, достор. Эми сиздерге тастыктап берейин. Мына өзүңүздөр көргөндөй мен Саус Дакота штатынан Норт Каролайна деген штатка чыктым. 2 күндүк жумуш болот, бүгүн эртең. Так, жүктүн баасы $3250, аралыгы болсо 1537. Жүктүн баасын аралыкка бөлгөндө ар бир майлга $2.12 төлөп берип атат. Бул анча жакшы груз эмес. Биз бул жактан расходту чыгарганда $1500 расходко чыгарып атабыз. Бул жакка жете турган бензиндин акчасы, солярканын акчасы, андан тышкары дагы расходтор кошуп койсок болот. Ошондо накта доход бул кала турган таза акча $1720, достор. Бул 2 күн деп жазбадымбы? 2 күндүн акчасы. Ошо 2 күндү $1720 2 күнгө бөлсөм, бир күндө $860 бул таза пайда. Достор, биз айтып калабыз. Нааразы болуп калабыз. Буга шүгүр деш керек. Жаратканыбызга шүгүр деш керек. Мына бул жакта мурда жакшы болуп турган кезде рынокто биз кандай акча тапчубуз? Күнүгө трак драйвер, трак айдоочусу күнүгө таза $1000 $1200 тапканда ыраазы болот. Ошондо мен сиздерге мурда көрсөтүп жүрчүмүн, достор. Мурда билесиздерби, мен сиздерге көрсөтүп жүргөндө бул жуманын зарплатасы, накта пайдасы 9000, 8000, 8,5, 7,5 деп айтчумун. Анан азыркы учурда орточо болот деп атпайсызбы? Мына $860 мен бир күндө тапсам, 2 күндүн таза пайдасы $1720. 860тан бир $600 ушунун ортосунда орточо болуп калды деп айтып атабыз. Анан такыр эле болбой калды деп нааразы болгон кез күнүгө $450 $550 чейин тапкан күндөрү. Бул нааразы болгон күндөр. Бул сумманы өзүм жараша айтып атам. Кимдин трак жана трейлери менчик болсо, достор. Трак трейлери менчик болсо, достор, мен дагы көптөгөн телеграм каналдарга чакырып калышат. Алмаз байке сүйлөп бербейсизби деп 1-2 саат сүйлөп берип, бардык нерсени түшүндүргөнгө аракет кылам. Ошолорго дагы ошол телеграмга катталган жаш жигиттер, эми эчтекени көрө элек жаш жигиттер мага көп жолу претензия кылышты, андай таппайт деп. Анан сураштырсам, ал жаш жигиттер жаңы адаптация болуп аткан жаш жигиттер экен. Биздинчи ошо каналга жазылып алып, анан мени спорт этип атышат. Же өзлөрүнүн трагы жок, же трейлери жок, же трейлер трактарды арендага алган эмес, компания драйвер болуп, ученик болуп, биз 3 күн груз жок жатабыз, анча сумма таппайт деп айтып жатышат, достор. Биз бирибизге ишенип калдык. Мен 1,5 жылдан бери Америка турмуш боюнча сиздерге толук маалымат берип келатам. Эч кимге ишенбеңиздер.
бардыгы жакшы болот. Мындан ары дагы жакшынакай маалыматтарды берип турам достор. Азыркыдай сизге айткандай бардыгы эле трак айдоочулары билет болуш керек. Мен бирок бирөөнүн да компаниясын, бирөөнүн атын айткан жокмун, өзүм жөнүндө айтып атам. Жакшы дегенде трак драйвер деген күнүгө $1000, $1100 нактап пайда жасаш керек. Мына достор, Европадагы иштеп аткан балдар 2000 евроны бир айда алып атышат. Америкада болсо жакшы деген сумма трак драйвер үчүн өзүңдүн тракторлериң болсо $1000 $1200 чейин бул таза пайда түшүш керек күнүгө. Орточо болду дегенде бир $600 бир $800 чейин таза пайда түшүш керек күнүгө. Начар болду деп настроение жок отуруп калганда $450 $550 чейин накта пайда түшүш керек. Анан өзүңүздөр билгендей мекендештер жаңы келип атат, жумуштарга кирип атышат. Эң арзаны $120 күнүгө таап атат, эң асты $250 чейин жаңы келген мекендештер таап атат. Алар дагы шүгүрдөп иштеп атат ошол суммагачы. Анан биздин эң жаман деген күнүбүз $450 $550 чейин тапсак биз шүгүрдөшүбүз керек да досторчу. Ошон үчүн баягы жаратканыбызга ыраазычылыкты билдирип, ден соолук бере көр, аманчылык бере көр деп акырын кыбырап иштеп турабыз. Эми рынок бир турбайт. Өйдө болот, ылдый болот, жакшы күндөр келет. Анан күн сайын кайрадан эле $1000 $1200 чейин накта пайда түшүргөн күндөр болот достор. Эми ушул видеону көргөндөн кийин мотивация алышат болуш керек. Эми башка өлкөлөрдө жашаган элдердин баары грин карт ойноп, жылына 55.000 киши кирип атат. Миллиондогон, 15 миллиондогон кишилер Америкага келели деп атат да. Ошон үчүн келели деп атат да. Көп өлкөлөрдө зарплата аз болот атпайбы? Бир $200 алышат, $100, $150 алышат. Америка менен салыштырып болбойт. Ошон үчүн ушу көптөгөн трак айдоочулары тапкан акчалардын жарымынан көбү Кыргызстанга кетет болуш керек деп ойлойм. Анткени Кыргызстандан дагы үйлөрдү алабыз, бизнестерди ачабыз, мал алабыз, жер алабыз деп. Анан ушу суммалар айланып барып баары бир мамлекетибиздин казнасына түшөт. Анан ушул түшкөн акчалардын эсебинен анан мамлекет оңолуп, мектептер, садиктер, жолдор салынып жатат достор. Ошон үчүн коркпоңуздар, баары жакшы, максатты астыга коюңуздар дагы аракет кылыңыздар. Бул жака Америкага келип жашап калсаңыздар, мына бир адамды көрдүңүздөрбү? Ой, Америка жаман экен, мен кеттим деп. Мен 9 жылдын ичинде бир эле жигитти көрдүм. Бруклинге келип, 2-2,5 жума жумуш таппай ошого таарынып кетип калган. Андай болбойт, чыдаш керек достор. Ошон үчүн баарыңыздарга ак жол, Америкага келгенге аракет кылыңыздар. Мен дагы бүгүн Бишкектен 1-2 жигит менен сүйлөштүм. Аракет кылып атабыз, Алмазова дейт. Европадан трак айдаган 1-2 жигит менен бүгүн сүйлөштүм. Аракет кылып атабыз, виза алып атабыз, интервьюларга кирип атабыз дейт. Ак жол. Анда биз жолго чыгалы. Жакшылыктар көп болсун, ар дайым айткандай. Бекемден соолук, ишиңерге ийгилик. Кичине чарчап турабыз достор. Ошон үчүн ачык кийип алдым. Таарынбаңыздар. Көздөр кичине кызарып. Же болбосо бул жактан мен азыр бир 4-5 саат уктап алып жолго деле чыксам болот. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар.